А вы что подумали, да, там, да? А ты что говоришь, что Не, я хочу взять травки, да, там, да. Покурить. Я имею в виду. Байке, кантип, мама, эмне деп аттың көтөнү көрчү, мындай келтет да. Осурактагы жугат да, элдер да осуруп баштайт да башкалар да. Күлөйсөң, мага чейин аңга салып. Позор вообще. Эмне кылам? Жаман уят болгон беле. Уят болгон окуялар. Бир жолучу мектепке бараткам да. Үйдөн чыгып, акча жок да, например. Маршрутканы тосуп отуруп, көчө машина жеткенден кийин түшүп каласың да, дальше жөө басып кетесиң. Маршрутка өзү кетет да дальше. Түшүп баратыпчы. Колунду Түшүп баратыпчы. Түшүп баратып, эми рахмат айтыш керек да, акчаң жок да. Рахматтын ордуна саламатсызбы деп туруп чыгып кеткем да прикинь. Акча берип бератып. Акча бербейли, рахмат деп айтарымдын ордуна саламатсызбы деп туруп чыгып кеткем да. Всё, короче. Анчалык кыска болбойт да. Меникиге вообще-то, мисалы, маршрутка отурганда барга рахмат деп айтасыңарбы? Чыгып атканда, түшкөндө. Кээ рахмат деп чыгып кетчү. Саламатсызбы деп айтам даже. Жок, мен деле кээде салам алейкум деп туруп анан отурам да, например. Бирок чыгып баратканда саламатсызбы дейсиң да. Мыш айтып бер десем. Меники деле эле кыска. Мен негизи эле окуя айтканды жаман көрөм. Анткени мындай постоянно уят болом да. Мен окуя айткандан кийин мындай тишина болот да, мындай. Андай как раз темада экенсиң. В этот момент надо посмеяться. Мен Манаста окугам, Манас университетинде. Анан жана ортодо чоң-чоң тумбалар бар го, мындай болгончу Манаста. Анан кыздар болуп бирдеке сүйлөшүп кетип бараткан болчубуз. Анан одногруппнигим келатканда ар жактан. А мен аны көрүп, башын айтып берчи, азыр ойнумар баштоо. Я кайта башын айтасың. мен, короче, Манаста окугам, актёрскийде. Анан Манаста университетинде эмелер болдучу менчине. Просто элестетип дальше. Мындай чоң-чоң тумбалар болот го ортосундачы. Анан Белек деген одногруппнигим бар, алар жактан келетиптир. Анан мен экөөнө бирдекени аябай монтип айтып берип баратып эле, Беле кандайсың дедим да, мындай прямо залга катып кыйкырып, Беле кандайсың деп элим барды, мени карады. Ошол момент мен бир тумбага жабышып калдым. Реально звук мен бар, мындай конкретный звук чыкты, мындай дуф деген жабышып туруп эле, короче. Ошондой Белек биякта болчу, колонна биякта болчу. Белек жакта кетет, мен Белек кандайсың деп астыман чыкты да, короче, тумбачы. И представляете, вот мындай 2-3 секундага монтип туруп калдым. Эки кыз эки жагыман кармады, түшүнүп калышты да, өкөттөн мен кетип азыр если кармабаса, артты карап улайт экенминчи. А нөкө кармалып мен, короче, алып кетип барат, эшикте карачы сүйрөп мен эшиктегичиме монтип кетип баратам. И Белек дагы монтип алып кетти, ой. Лучше сагынышпай эле койсуң, момокпуз кал дегенчи. Барып, тамак ороп, тамак жебей, эле жаман болуп отурган болчумун, жаман уят болуп калдым. Канча киши көрдү депчи. Канча киши көрдү примерно? Көп киши көрдү. Прям ошол убакта обедке чыгып атканбыз. Американский кинолордо бар. Ошондой каткышкан жок, бардым. Чымын келип эле терезеге сүзүлөт го. Ошондой эле болду да, бардым монтип эле. Эмне дейт эле, монтип карап турдум. Тамак ороп, тамак жеп монтип. Страдать этип монтип отурган болчумун. Бирок со временем мындай экен да, возрасттан өткөн сайынчы мындай не смешно болуп баштайт экен да. Жалко да. Жок, просто тырышып аласың го дейм. Жок, тырышып. Жанагы барууга мисалы Асхат Бакемне возрасты нормальный, каткырып эле жыргап эле. Жок, бул Например, эмне дейин, например. Блин, көзүң карабайсың анан тяк-тяк дейм анан, прикинь. Жок, нормально каткырып. Жок, мисалы кичирээк кезиңде ошентип тумбочканы сүзсөң, обидно да. Азыр мисалы мен тумбочканы сүзсөм, ой, деп эле кетип калам да, и всё. Вообще башым оорубайт да. Жанымда адамдар деле, бакуш абайлабайт белең, көзүң карабайт белең деп коет, и всё. А мурда кичирээк болгондо мындай обидно да, ыйлагың келип, жаман болуп, ызырынып, бир жума унута албай, жанымдагы адамдар да көргөн сайын күлүп депчи. Ошо. Бирок блин, азыр деле обидно болот, мен сүзүлүп туруп, блин, этого не хватало деп ыйлагым келет.
Уят болгон окуялар. Короче, мындай болуп атпайбы? Менечи досумдун Блин, азыр неметип калсаңыз керек го, э? досумдун аябай жакын тайкеси каза болуп атпайбы? Бир жолучу. Эми грустно эле да мындай элечи. Бирок ушундай уят болгонбуз. Короче, көлгө кетмей болдук, анан бир, тиги экинчи досум машинасын айдады. Анан үчөөбүз отуруп кетип баратабыз. Анан, жеттик нормально. Анан тиги байкесине звонтет, каякта деп чалып эме сураштырып атат да, каякта эме үйү каякта депчи. Кактырып калды деп. Жок, эми кайсы улицага эми билбейсиз да, биз көлдө экен. Бостерин да бир эмеси көп го, мондай улицалар мондай көп да. И ошо улицадан эле кирип баратып эле бир боз үй турат да, сыртындачы. Үй кичинекей экен да, сыртына тигип коюшат го көбүнчөчү. Анан ошентип коюп коюштур да. Скамейка турат, элдер көп турат биякта. Анан бир скамейка, бир мужик эле отурат да, короче. Биз эле токтоп, могу болуш керек депчи. Анан өкүрүп бересиң да. А кыздар билбейт да андачы. Алар боз үйдүн ичинде отурушат, же болбосо тиги үйдүн ичинде бирдеке кылып атышат да. Кирип анан өкүрүп бересиң да. Ошентип киресиң да. Дегенде тиги да туруп калып, могу туруп алып анан тиги өкүрүп баштайт да. Тиги мужикчи. Эле өкүрөчү, ошентип өкүрүп баштады да. Анан биз да чогулуп эле тайкеси да. Анан тиги болсо тайка тиякта деп эле, короче, өкүрүп атпайбы? Анан биз болсо мынтип эми кеч болчу, уже эми караңгы кирип калган болчу да. Мынтип баарыбыз эми ызычуу болуп анан тияктагы боз үйдүн ичиндеги тиги эмелер дагы, аялдар дагы ыйлап кирди да, аябайчы. Деп элечи, короче, баары тең эми реально не до смеха да, ичиндечи эми ошо эмелечи. Эми өлүп калды кишичи, напримерчи. Мындай турабыз да. Короче, мындай турабыз да. Монтолуп монтолуп туруп анан өкүрөсүң да. Ушинтип туруп өкүрөсүң да, монтолупчу. Өкүрүп атыпчы. Тайка, тияк тиги мен мынтип атпайбы, тиги жанында турган мужикчи, тиги өкүрүп аткан өз жалгыз экен да. Анан мен мынтип атпайбы, мынтипчи. Деп атат да, анан эмне болду десем, мынтип карап, эмне болду десем, тигилер өкүрүп атат да, короче, дагы элечи. Анан артынан келип мынтип коюш керек да, бол деп коюш керек да, деймачы. Эми традиция да. Анан тиги монтип туруптур, мынтип коет. Тайка эмес деп атпайбы балачы. Анан эмне анан десе, биякта апа өлүп калган. Короче, бирки. Билгем да. Анайча апа өлүп калган. Тиги эмеси, тиги доскеси, доскеси. Ал иле болгон, короче, прикинь. Прям иле болгон да. Анан деп туруп анан мен аларды мынтип барып, болду деп атам да. Как по традициячы. Анан эмне болду деп. Биз башка жакка келип отурбуз. Өтпөймүн. Эсе тиги эме мужиктен кайра сурап, биякта эмне эки киши каза болду эле ушул улицада депчи. Көрсө ошо улица эле, то есть эки улица экен да. Биз эмесине биринчисине кирип отурбуз да. Экинчисинин аягында экен да просто. Анан тиги мынтип коет. Блин, жөн эле илеп өлтүрдүм. Да, илеш керекпи дегенде. Жаман, жестоко уят болуп, короче. Уят болгон окуялар. Мен классташым бир жолу ушундай уят болгон. Короче, 7-чи класстабы. Өлө жакшы көргөн бир бала болчу да. Сен жакшы көрчүсүң. Мен. То есть экөөсү мындай. Чоң үйгөчү. Правашайды дейби ошончо. Баягы сүйөмдү айтпайсың да, андан жакшы көрөм деген болбойт да, просто симпатия болор эт го, кечке телефон менен сүйлөшүп элечи. Анан ошо күчөп баратканда өлө күчөп кышында болчу. Кышында баарыбыз кетип баратабыз. Нарысын жегенде ошо өлө ойноп атканбыз, казаки разбойники деген сыяктуулар. Ошентип ойноп аткан. Ал бала өлө монтип күчөп элечи. Уже мындай баягы кат жазганга жакындап калган да. Анан ошентип ойноп туруп эле экөөбүз өлө ойноп кеттик. Неме мен эле
сумкамен чаптыңбы бир нерсе менен монтип чапканда мондай чапты. Монтип эле катты күлүйдү да. Күлөйсөм мояка чейин маңка салып. Аңгайра ошондой кайра турду. Ошондон кийин Кайра тартып алды, реально элеби? кайра тартып болуп кетип калды да. Карадым да ана бир карап туруп ошону сөйлөшкөн жоксуң. Bunun psikologiyası bozuldu da konkretно. Ne psikikası öldü da. Şunday da oldu dedi. Андан кийин көрдүм да. Уже чоңоюп Бишкекте да ошо баланы көрдүм. Ошо эле картина туруп эткен. Erkek ballarını görgönde kaçan çıkıyor деп дейсиң. Случайно. Ошону көргөндө эле ошол кебете турат да ошол элесин. Başka ballardan андай жок па ощущение? Жоқ. Самое главное. Монтип эле. Ожидайте төлөчү постоянно. Режим ожидания. Вдруг çıkıp депчи. Жакшы албай калсаң. Ошону элестетип. Балдар менен жүрбөй каласың анда вообще. Че, бирок от этого никто не застрахован. Тагдыр болгон турбайбы? Монтур мурдунан алып туруп алып коюп эле. Жалай эле. Жаныңды сөйлөп туруп. Эмне болуп кеткенсиң депчи. Болман. Мен немелерим окуяларым баардык эле адамдардын башынан өткөн да. Мен эмне кылсам ошол нерсени мен айтып берсем баары тең о бизде да ушундай болгон деп айтат. Ол пикир жакшы. Вот. Манка деле болсо керек. Болсо керек. Просто андай жакшы көргөн баланыкы эмес болуш керек. Сен билесиң манка. Жок. Эмне сесенчи? Мен ушундай уят болгон. Если ички балдардын көрсөң эми, деп кошмун ички балдар. Жок, жакшы көргөн баланыкы, понимаешь? О, андай болот эмес. Жолдар неме кылсарбы? Мындай мурдунан соруп койсорбу? Бирок Ата-энеси соруп койпко? Это ал канчы кайсы заманда эле. Мурун ачып алып чыгыш керек болчу. Блин, пожалуйста, хватит. Болду. Мультивселенныйдан келгенде явно уят болгон окуялар. Короче, мындай болбойбу? Мен эшик коюп иштечимин да. Каяктан иштеген жокмун, если честно. Көчүдө да иштедим. Короче, аябай көп жерде иштедим. Действительно. Көчүдө айсы сырт жанындабы? Сырттын жанында? Возможно. Возможно. Аякта да болуп турдум. Короче, мындай болуп атпайбы? Короче, мындай болуп атпайбы? Эмеде эшик коюп иштеп жүргөндө эми жашмын, где-то 20-21 жашта болчумун да. Эми ар кандай компания кошулганда ошол жака мынтип өтүп кете бересиң да, ал убактачы, андай жаштачы, например. Эми кандай болсун, музыкальный өтүп кет, же тиги строительдер болсо, строительдерге өтүп кетип ушундай да, билбейсиң да, тандай албайсың да. Каяка кетип баратканын билбейсиң өзүң. И компания мындай наркомандардын компаниясы болуп калды да. Жаңы наркомандар да, короче. Баары тең чегишет, например. Айтыр болобу? Айта берме? Короче, баары чегишет, эми наркомандар деген эми бул деле эми бүт эле элдерге эми мындай билбеген адамдарга наркомания да, по сути. Ошентип иштеп калып, эме деген мындай көп уже аралашып жүрүп анан эме болуп калат да, терминдер пайда болот да, ошонун наркоманиянын өзүнчү, например, там сатып алышты, там развод кылып, анан тияк кылып, анан да көп да эмелеричи, там
терминдер, сөздөрү көп да, жаргондору көп да. Например, да ошондой тиги развод кылып дегендей да. ал любой жерде наркомандар сөйлөйт. Развод дейт. Дагы ошо пример эмне бар эле? Просто интересно да? Билбейм эми дагы аякта кандай кылып айтылат, аякта да ошондой экен да көбүсү. Астрология как есть. Бир кыз жок, бир аял иштечи да. Ушундай эмелерди редактировать этип, то есть эмне деп коет эле? Шлифовать этип, жакшы кылып мындай коценный жерлерди ушинтип жакшы кылып боеп иштечи да, коррекциябы, ошентип иштечи да. Бир күнү күйөөсү менен урушуп кеткен, короче. Ал аялчы. Күйөөсү менен урушуп кетип. Аябай нерв болуп жүрүп, иштей албай атат да, аябайчы. Мынтип бирдеке болуп эле иштей албай эле жүрөт, короче. Что с вами там? Так деп сурайсың да. Билинет да, сурасаң. Да вот с мужем поругалась, она вот так получилось. Наверное, мы разведемся. Так деп да. А биз чегип жүрөбүз да. Мынтип атпаймынчы. То есть это же башка эле женщинаны айтып берип атасың, это две компании. Жок. Две компании. Две разные компании бир жерде. Бир жерде эле жүрсө ошо, орус аял болуп бир жерде эле иштейт. Булар жеп алышкан. Мен эшик коюп иштейм, ал эшикти реставрировать этет. Ошондон баштабайсың. Ошондой. Жок эле бир жерде эле иштейбиз. Мен айтып атам да. Ал аял билет, биз чегер экенбиз. Анан мен ага предлагать еттім да. Вы, может быть, давайте сделаем развод и отдохнем нормально деп атам да. Мама өтіп қалды. Что? Мен қоймағаншы. Жаңа эле күйөөсү менен урушуп кеткен билесиң. Не, просто развод сделаем и білмеймін да, мен кішкене эми пацанмын да, ёпке. Сделаем развод и нормально отдохнем там, расслабимся дома. Папа в шоке. Что ты сказал? Нет. А вы что подумали, да, там да? А ты что говоришь, что Не, я хочу взять травки, да, там да. Я просто хочу взять травки, покурить. Я имею в виду, да, там да, ты сам. Деп тур анан кийин мындай успокаивайся деп атпайбы. Депчи. Аны вообще ойлогон башка деген жокпу? Наоборот, Психотравки, что ли? Жаль, депчи. Жалко, что трава, депчи. Ошондой болуп анан жаман уят болгом эле. Чын мен аны угупчу. Сен ошондой айтасың дегенчи. Ал мен сүйлөшө албадым. Сүйлөшө албай элесем нормально, но бири-бирибизди түшүнбөй кеттик да. Күлүп коесуңарбы азыр? Мындай көрүшмөйбү. Конuşмакчы. Бир кишини көргөндө ушундай неме болуп калат го мындай. Что-то общее, да? Башкалар түшүнбөйт да, бирок Кандос болуп калат. Связь бар да, связь. Уят болгон окуялар. Мен ошол эми аябай эмемин да. Байкабайм да көп нерсеничи. Еще эмоционально шашып ушинтем да, анан кышында сыйгалак, муз ошол убакта маршрутка тозотпаймынбы? Анан маршрутка монтип келип эле туура токтоду. И мен жантылашып баратып, именно маршрутканын жанына жеткенде монтип тайгаланып туруп, короче, жатып калдым да, прям элечи, монтип аркам менен элечи. И жатып калып, ордуна туруп маршрутканы кетип кой деп айта албайм же түшүп кете албайм, анан акырып түшүш керек болуп калды. Түшсөм маршрутканын ичинде элдер мындай жарылып атышыптыр да. До конца барганга чейин жана четинде туруп монтип алып бардым го, монтип алып жерди карап, монтип жакты карап, колумду алып жетпей эле уже ортосунан түшүп алып, анан жөө басып кетип калдым да, короче. Отлично уят болгон. Жыгып туруп, жүрүң. Мен видеода жыгылгандан кийин что тут происходит? Что тут происходит вообще дейт го. Так, эмне бар? Кышында ошондой болуп атпайбы? Тиги кичинекей эле дөң да,
анан ошол жактан муз болуп калат го, печке тие берип чана. Толтура эмелер балдар жүрөт, анан баардыгын катастырып анан. Мен дагы монтип туруп жүгүрүп келип тебейин десем, артыман бирөө түрүп салат го, музгачы. Мен музга прикинь, чекеммен тийип коюм. Элдер толтура да балдарчы. Мен монтип туруп артымда карасам, короче, жок да, короче, чалчы прикинь. Жок. Түрткөн балачы, жок болуп кетип атпайбы? Анан мен издеп жүрөм, короче. Мен билбейм да ким экен. Жаман өзүң ичиңде ушундай уят болот экенсиң. То есть мондай бирдеке болуп кеттим да, короче, анан. Вот издеп жүрөм. Таппайм да бирок. Кыйкыра албайсың. Кыйкырсаң чыгып кетет да хотя бы. Жок, кыйкырсаң. Бирок кыйкырсаң, бирок билбейсиң да кимге кыйкырсаң. Ошол кыйкырсаң билсең деп атам да. Ызаланып бир орунда туруп алып кыйкырыр да эмне. Ол кийим да эле. Ошондой болгон. Сен Мен де Позор болду. Позор вообще. обязательно уят болот эмес. Эмне бар история. Уят болгон окуялар. Мен мисалы азыр Аргымак деген, короче, Аргымак деген КТРК спорт каналда алып баруучу болуп иштейм да, аттар жөнүндө көрсөтүүдөчү. Анан биз көлгө бирөөнүн атын тартканы барабыз. Барсак анан бүлүктөр да такыр бир месте турбайт да, монтип эле ойсолоктоп эле ушинтип. Анан мен мындай башында эми актрисасың да, камеранын астына келгенде коркпой жанына барып кое бересиң. Бирок камеранын астына сразу качам да алыстан элечи. Анан жанында бир аттын жанына барып ушинтип сүйлөп аткам, еще ээси жок экен да, ошо саяпкеричи. Анын ордуна кичинекей эле чапкан бала мага интервью берип аткан болчу. Анан тиги ат уже аябай катуу ойсоктоп баштады да, жулуккун эле, түртүн эле, уже эки бала кармап баштады да, алдары жетпейчи. А мен бирдеке деле айтып аткам, бир убакта эле кандай болуп кетти түшүнбөйм. Ат ушундай катуу мени түрттү. Мен мондай кулап түштүм. Ордума турсам, бутумду ат до конца монтип баспайт экен да, мондай эле басат экен да, мондай басты. Обувум чечилип кетти, ошо артка карай отурдум. Кулап монтип карасам, аттын көтөнү көрчү мондай келтет да. Представляете, мондай келтет. Мен монтип качтым да. Качып эле, короче, монтип уже атты уже эметип тигилер токтотуп калышты да. Качып эле, короче, монтип келип эле шоковый состояние менен монтип башымды көтөрсөм, толтура зрители бар тең. Почему-то чемдей. Эч ким типа ой-ой деп койбойт да. Даже оператор уже монтип калганда камерасын алыпчы монтипчи. Ушунчалык нервим. жетпей калды. Реакциялар жетпей калды да просто. Түшүнбөй калышты да, короче. Задница эмнеге келат? Ал тиги ат тигилер астына карай тарткан, тиги артты карай эметип атат да. А ошол моментте мен просто жандан калып и реально монда прям крупный кадр, план менен монтип мени карай келип атат болду. Анан мен турсам эле, короче, бар тең монтип жыргап монтип. Ожидание. Ушунчалык жиним Эмне келип болот экен деп Кам көзмөктө. жиним келип туруп эле айкырдым да, эмне жалдырып отурасыңар, эмне жыргайсыңар? Познакомься с моей подружкой деп туруп келет да сага. Кармалбайсыңар атты деп. Вот ошол моментте мен үчүн мындай бир уят дагы эмес, ал башкача бир мындай состояние да. Түшүнүксүз да, жиниң келип атат. Смешанный. Калчылдап калгансың, ыйлагың да келип атат. Тигилер келип бирдеке деп айтып коет, биз барсак ат сен тепселеп кетпек, ошон үчүн барган жокпуз деп коет. Ошол менен ошол жерде жанагы состояниеде монтип калып кеттим. Калчылдаган бойду. Андан кийин азыр уже аттар кичине минтсе эле сразу качасың го. Артка койгула, арткы планга койгула. Туура эле качат экенмин да, эчтеке болуп эле. Ооба, ат деген эле. Ат өзү тебелебейт да вообще. Жок, ат адамдын досу типи деп коет экен, бирок мындай тиги күлүктөр мындай бир орунда турбайт экен да. Мисалы аларды минем деп мен вообще айтпайм да. Невозможно просто. Минген бересиң? Анан дагы мен эмнеге жиним келди, айтайынбы? Мен аябай жиним келген нерсе бул дегенчи. Жиним айтайын да. Жиним келген нерсечи, кээ бир күлүктөргө, кээ бир жорголорго кыздарды мингизишпейт экен, прикиньчи. Неге? Бул басынтууга барабар болуп калат экен да. Эгер кыз минсе, ошол кээ бир күлүктөрдү жорголор кыздарга мингизбейт экен, уткан аттарды. Кыз минсе андан кийин типа байгап келбей калат деген сыяктуу ушундай экен да. Мен үчүн бул аябай мындай жиниме тийген нерсе болду да. Эмне себептен? Жок, бред это. Мындайда кызды Эми бар эмес, кээ бирөө. Да, но возможно, да, эмелер бар, өзгөрүнчү традициялар бар да өзүнүн. Ошондой Фиговый традицияларчы. Бирок мындайда кыз реально эле атка монтуп минген болбойт да. Кантип минген? Эми прям монтуп эрге монтуп отурган болбойт да кыз. Кандайча? Например, эмне үчүн, например, монтуп отуруш керек? Кыздар монтуп отуруш керек, монтуп отуруш керек да, по идее. Неудобно? Неге?
монт отырган болбойт просто. Неге ошо? Мен ошентип эле отуруп кетсем. Эми биологически не разрешено да. Мен жайдак атка отурбаш керек экенин билем. Жайдак Атка минбеш керек экенин билем. Бирок неге? эри бар атка. Неге Жыныстык жок. жактан Да, ошондой сыяктуу бир эме көйгөйү бар экен. Бирок эрге минерсең болот. Еще плюс мурда илгери кыргыздарда жайдак атка жанагындай уят болгондо аялдарды отургузуп туруп чачын жайдырып туруп анан кетирчү эле го. Ошол себептен да болушу мүмкүн деп ойлойм. уят болгон окуялар. Короче, мындай болуп атпайбы? Мен досум, Чыңгыз деген досум бар да. Ичи менен жаман проблема болуп постоянно. Ичи ооруй берчү эле постоянно. Мен дома деп барышкан бар да dedi. Өзү эме да кайсы İçime постоянно проблема. мид Знакома. жок мидте Мен да койдум. мидке тапшырган кайсы эмелер деди кайсы Туризмда. Менеджмент туризм МИД. вот кайсы бир улицада бар ошого эмечи. Mo bayat men ылдый түшкөндө Возможно, ошак болуш керек. Исито эле. ошак. Короче, ошак. Ушу ИСИТОлордун эмеси мындай колумузда суу бар кишилер окуп койгон сыяктуу ИСИТОдо. Мен ИСИТОдо окугам. Өзү деле окуган Жок, мен деле ошондой сыяктуу жерге окуп койгом. ИСИТОдо окугам. Жакшы эле болчу. Деле мындай ИСИТО десе эле мындай. Такой ИСИТО ошондо ысытып элечи мындай. Может, созвучно ИСИТО менен колумсу там. Жок, ысытып там, ысырык. Все может же. Жомдай саз маз жерде. Короче, ошакта окуучудан проблема болчу да ичинде жана постоянно. Если үйүндө туалетке отуруп анан чыкпасаң, жеткенче, короче, проблема болот да, толуп калып. Ушундай болчу да. Жеткенче эле кыйналган эмесине окуусуна чейин жүгүрүп барчу да, короче, если эме билбей калсачы, эме чыгып баратыпчы, туалеткечи. Алла айтып бере берчи да. Блин, мен бүгүн деген ушундай болдум деп элечи. Ушундай чыкайын деп эле калдым, анан этип жүгүп барып ушинтип эле анан отуруп жетишип калдым деп эле ушинтип берчи, айтып берчи да. Ушинтип жетишип калдым деп элечи. Серьезно эле. Ушинтип айтып берчи да. Анан кийин Для него это героизм турбайбы э вообще. күн сайын ошентип ошентип ооруп Жетишип калган Главная героизм. задача. жетишип калганычы. Анан бир жака чыгып баратканда да же тиги ысык көлгө же там бир жака чыгып баратканда обязательно туалетке кирип анан барат да. Анан мен шылыңдай берчимин анан, блин, сен там прорва турбайсың, там тияк берип турбайсың деп эле. Шылыңдай берчимин да. Анан бир күнү мен ошо эме эш коюп жүргөндө ошондо болгон да. Ошондон эле эме бир кореец досум бар болчу анан. Экөөбүз последний бир эмени объявлениени клейтетип анан кетип баратабыз анан. Андан мурун ал мени деген эме үйрөтүп койгон болчу да, тиги эме жепчи. Өрүк жеппи? Огонек перец жеп, короче, үйрөтүп койгон да меничи. Кукси менен огонекти перецти моундайдан бир 5-өөнү кошуп туруп анан жечүбүз да экөөбүзчү. Анан ошентип кичине испортился да организмчи кичине. Мындай эметип калыптыр, бузулуп калыптыр да. Анан последний клейтетип кетип баратып анан мен ичимде карманды деп кой, аябайчы. Анан кармап анан нормально деп чыдап коем деп спокойно эле кетип баратсам анан баратып тиги кетти өзүнүн үйүнө, анан мен маршруткага күтүп турам, спокойно. Спокойно күтүп турам. Маршруткага отурдум, кеч болуп калган болчу да, дешечи. Анан кийин эмени трубаны кармап турам да. Кармап турам анан нормально турам, анан бир кезден вообще уже невозможно болуп баратат да ужечи. Анан мен ойлонуп баштадым ужечи. Блин, ушундай да болобу депчи. Походу мен жетишпей калган болду. Серьезно, ушундай болуп атат. Жетишпей калган болду деп. Анан мен уже мынтип уже титиреп баштадым ужечи. Ужечи ушинтип баштадым да мынтипчи. Баштадым да ужечи. Уже мынтип эме мустак. Прикинь. Уже чим уже невозможно болуп баштады да ужечи. Мустак тергет анан монтип эле мындай агып баштады анан. Мен
эмеге тиги өзүм районум жака жетейин билейин чыгып эле мен чыгам деп атам да короче чыгып кетем деп атам да азыр чыгып кетем деп атам да монтип Житаташка жака жеткенде Житаташка жака жеткенде монтип чыгайын деп аткандан бүтүп калыш керек экен деп барчы чыгып кетейин деп аткам да тиги эмегечи тиги эшикке чыгып кетейин деп аткам да блин уже болбой калды деп монтип я серьезно уже блин уже все деп монтип чыгайын деп аткам да прикинь анан токтоп калып атпайбы там бирдеке болуп кетти да эчимде алмашып калбады по-моему ушундай болуп калды да анан көчө машина келип анан вроде нормально болуп калган мынтип туруп анан нормально болуп калды анан все равно короче эме болуп анан короче ушундай болгон вообще никому не советую состоянияга келгенгечи анан айтып берсем көрдүңбү деп атпайбы я тебя понял брат извини кечирип койчу мени Аныкы күндө ошол аныкы күндө ошол Ошондон бери күнүгө сурап атканда кой бүгүнчө как успехи я деген. понимаю да туалетке барып келиш керек брат Бара калайбы сходи смело депчи ошондой болгон бирок билем болот андай болбой калып бүтүп калганычы мен деле тиги неме болуп аппендикс болуп Москвада өлөйүн деп таңертең чакта анан скорый келсем токтоп калат экен да Ошондой өлө жаман болосуң го мындай ооруп атып мен да бир жолу скорый чакырып кыйналып скорый келсе оорубай калпайбы мындай мынтип элечи мынтип ооруп аткам негизи температура болуп аткам билбейм что то блин алар деле бишеркен просто калп эле өсүнүп калат экен да ну чё деп элечи атайын күнөөнү сездирипчи уят болгон окуялар Мен мындай фигняларга өлө болгон да негизи. азыр мындай баарын айтканга туура келбейт Алды сен сыяктуу. особо запомнился турбайбы особо запомнился да Жок, биздики эле болгон да особо Жок, ошо айтып атпайбы? Ошо мындай нерселер вообще өлө болгон да негизи. Мен кускум келип тияка түшүп калып, бияка түшүп калып өлө болгон. Ондай немеден. мен бир нерсе айтып берейинби могу коронавирус жаңы башталып атканда мен көп учурда күзүндө анан жазында жөтөлө берем да анан кечирип койчу кечирипчи мени типа бөлүп кеткен үчүн күлүп атасыздарбы жок Сен элестетип алып күлүп атасың. ошо жаңы коронавирус болуп атканда ошо аябай күзүндө анан жазында жөтөлө берем да эмнегедир экен билбейм ошол убакта жөтөлөм анан именно коронавирус келип анан элдер жөтөлсө ошолор ооруйт экен деген убакта автобуска чыгып калып атпаймынбы и ошол момент именно жөтөлгүм келет да маяка келет деп коет прям тышып атат деп коет реально десең эле бартиң монтип карайт что то не то го депчи уже кыпкызыл болуп өлөйүн деп монтип жажоться этип атат мындай жөтөлсөң эле реально сен азыр деле ошол беле жок азыр уже болмейт азыр жөтөлө бересиң ал убакта вообще жаман болуп аткан да ошондон орто жолдон жетпей эле түшүп калган болчумун мен жерге жөтөлүп алып жарым саат жөтөлөсүң го жерге түшүп алып меники да бронхит бар да напримерчи и постоянно монтип турганда монте берем да монтип кармап туруп эми например келдим маршруткада монтип ошенткен сайын тиги жөтөлүп анан күчөйт да Да. анан жөтөлгүм келе берет анан эмне кыларымды билбей короче азыр блин вообще То же самое, что кетип бар. кошмар ушундай заман болобу дейсиң да жөтөлгөндөн коркуп калган жөтөлө албайсың кечирип калгыла бирок лучше жөтөлүп фу кылып койсоң мындай жеңилирээк өтөт да деп коет элдер фу деп коет жөтөлсөң уже все да эмне жөтөлүп атасың айгылсың ооруйсуңбу депчи особенно оорус болуялар ушундай вирус чыкса я мынтип осурганда жукканчы Следующий этап. осурса не болот менден точно чыкпайт да Следующий этап ошондой болот окшойт. осурган анда жугат да туурабы жок ошо эми как бы осурду мындай жыттаса эле болду кеттиң да вирус деп жок осурган дегенчи сен жугат деп атпайсыңбы осургандан жугат деп атпайсыңбы жок ошондой вирус чыкса деп атпаймынбы осурактагы жугат да элдер да осуруп баштайт да башкалар да получается ушундай болуп калат
Не, это же так и так человеческий Ошондой процесс. да, да. Естественно. Жок, ошондой да болушу мүмкүн, андай да болушу Блин, мүмкүн. анда бүт маршрутка Это как зевок, да, типа? Ошоны айтып атасың. Цепная реакция. Блин, болуп болду. Не смешно. Кино тартпасын ошо жөнүндө. Бакыт уже башка сценарий так депчи. Уят болгон окуялар. кетет. Гаишниктермен история болду беле? Машина. Айттырманбы? Гаишниктермен. Блин, гаишниктер вообще мынтет го. Кыздарга бир тиешет да. Короче, биринчи жолу где-то 18 лет жаңы машина сатып алган, мага сатып беришкен да. Анан айдап бартам. Үй жактан эле еще кырсым жанынан иштейм да. Анан ал жакта неме бар болчу да, светофор. Анан бир ряд дополнительно всегда зеленый көрүп турчу да. Анан мен даже светофорду карабай эле тиякта кызыл экенин көрүп турам. Удуруп кетип атам да. Еще машинам ичинен экен. Гаишник сразу эле чыкты. Токтодум, ладно деп туруп. Биринчи жолу токтоткон моментте за рулем өзүм чыккан. О, вообще мон, тотом эчтеке сүйлөп кетирип атам деп. Эмне болуп кетти деп. Бирок с одной стороны түшүнүп атам. Наверное, светофор иштебей калды го депчи. Девушка, вы проехали на красный, деп па. На какой красный? Там же дополнительный дым сразу лечь. В общем, повод бересің, бирок калчалады. Права документы тиги мага көрсөттүм. Анда еще билбейсиң, нагло машина отура бербейсиң. Чыгып барып документтердин баарын көтөрүп алып монтуп алып барам да. Документтер кармап турат да алдымдачы мынтип. Анан көрөт атем жаш кыз экен, 18 летинде, дурачкасың андачы. По сути. Анан турам. Короче, праваңды алабыз, ушундай жазабыз, штрафты барып төлөйсүң, праваңды алып кетесиң ошол. Я говорю, жок, байке, времени жазып беребиз сага деп түшүндүрүп атат да. Я говорю, жок, байке, мен ата энеме эмне деп айтам деп актриса көрсөтөбүз. Ондайдан ыйлап киресиң, байке, мен биринчи мен эч качан нарушать этпейм, мен жакшы айтам деп. Тиги шокта мындайчы уже не кылам билет турат. Коюн. Правам үчүндө элесиң. Байке, кантип мама эмне деп айтам. Ачалык ошоктон жаранмай турат. О, типти бир шарыл тости уже бакш. Берем, илабай, берем, уже успокаивайся. Наоборот, өзүмдө пожалел деп соткон. Кайра берди, короче. Машинага отурдум. Так тебе надо. Больше не было. Рахмат. Нормально. Нормально отурдук го дейм. Уят болгон окуялар. Уят болгон окуялар.